Саламатсызбы достор. Жарыя медиа Кыргыз куралдуу күчтөрү жана ачык маалымат булактарында көрсөтүлгөн аскер техникалары, курал-жарактар жана бекенчегиндеги жоокерлери тууралуу баяндап берип турмакчы. Акыркы убактарда учкучсуз учуучу аппараттардын локалдык конфликттерде ролу көскин жогорулады. Келечекте ал ушул аппараттарда экени талашсыз. Учкучсуз аппараттарды колдонуунун натыйжалуулугу Тоолуу Карабактагы куралдуу кагылышууда даана көрүндү. Бул учактар душмандын жердеги жөө аскерлерин, техникаларын, башкаруу пункттарын, курал-жарак сактоочу кампаларын байкатпастан тактаана жок кылууга жөндөмдүү экенин тастады. Баарына белгилүү болгондой, бул куралдуу кагылышууда Турциялык байрактар ТБ-2 учуучу аппараттары колдонулган. 2023 жылдын декабрь айында Кыргызстан армиясы дал ушул байрактар ТБ-2 аппараттары менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө бул чалгындоочу учкучсуз учак дүйнөнүн 8 мамлекетинде бар. Алар Турция, Украина, Азербайжан, Катар, Ливия, Марокко, Түркменстан жана Кыргызстан. Байрактар ТБ-2 Турциялык Байкар Макина компаниясы тарабынан чыгарылган. 2014 жылы биринчи жолу асманга көтөрүлгөн. Ушул жылы орто бийиктиктеги ыкчам тактикалык сокку уруучу учкучсуз башкаруучу аппараттар классында дүйнөлүк рекорд койгон. Ал 8 метр бийиктикте тынымсыз 24 саат 34 минут учуп жүргөн. Учактын корпусу заманбап композиттик материалдардан жасалып, GPS Чеклана системасына көз карандысыз автономдук авионика менен камсыздалган. Бул өз кезегинде душмандын радио электрондук чабуулунан коргонууга өбөлгө түзөт. Байрактар электрооптикалык инфракызыл камерага лазердик алыстыкты өлчөө жана бутага алуу системдери менен жабдылган. Учуучу аппараттын узундугу 6,5 метр, канатынан жайылганы 12 метр түзөт. Аппаратка канадалык 100 аттын күчүнө Rotax 912 кыймылдаткычы орнотулган. Учактын жалпы салмагы 650 кг, жүк көтөрүмдүүлүгү 150 кг, күйүүчү майдын запасы 3 литр, канатына кыйраткыч күчү жогору 4 дана, бутага өзү алуучу акылдуу ракета же авиабомба алып жүрөт. Максималдуу бийиктик чеги 80 метр, 220 км/саат максималдуу ылдамдыкта жүрө алат. Бир комплекс 6 учуучу дрондон жана жердеги 2 башкаруу пункттан кошумча 200 дана ок дарыдан турат. Ачык булактарда көрсөтүлгөн бир комплекстин баасы 69 миллион ақш доллары. Кадырман достор, кийинкиде Кыргызстан армиясына келе турган Орусиялык өндүрүштөн чыккан Орлан 10 чалгындоочу учкучсуз учуучу аппарат тууралуу кеп калабыз. Андыктан биздин каналга катталыңыздар.